Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler. Özünçe panikalarda kılıp, ellerge жалган маалыматтарды, так эмес маалыматтарды жеткирүүгө аракет кылат. Ошондой мусулмандардан болбоңуздар, урматтуу мекендештер. Бул чет мамлекетке силерди бирөө мажбурлап чыгарган жери жок. Ар бирибиз тиричилик деп келгенбиз. Мен деле өкүнөмүн, бул Москвада жаштык шамым күйүп баратат, өмүрүм өтүп баратат. Мен деле өз мекенимде, өз жеримде иштегим келет. Түнү өз үйүмдө уктагым келет, бирок өкүнөм, бул чет мамлекетте өмүрүм, жаштыгым өтүп баратканда өкүнөмүн, бирок айла жок. Тиричилик деп баарыбыз жүрөбүз. Ошондуктан тиричилик деп жүрөсүңбү? Жөндөн эле паника кыла берип, элдерге ар кандай так эмес маалыматтар жеткирүүдөн алдын өзүңдүн үй бүлөңдү, башка нерселерди, бир туугандарыңды, ата-энеңди ойлоп, ошолор укса кандай болот деп башка адамдардын тынчын албаңыздар.